Эң чоң кумура 5 кылым болупту ушу кумурага туугандар. Өзгөндө чоң кумура табылды деген видео соц тармакта көптүн кызыгуусун жаратты. Өзгөн шаары айланма жолунда чыккан кумура. Дал ушул видеодогу ири көлөмдөгү анан калса дээрлик бүтүн бойдон кылымдап жер астында сакталып турган хумду археологдор Өзгөндүн Кеңеш жана Ана Кызыл айылдарынын ортосундагы Жазы дарыясынын жанында изилдөө иштерин жүргүзүп жатып табышкан. Хум биздин заманга чейин 4-2 кылымдарга таандык экени айтылат. Казуу иштерине 20 жумушчу, 4 археолог катышкан. Мында дагы башка эрте темир дооруна таандык табылгалар чыгууда дешет изилдөөчүлөр. Ошонун эле жанында канча 20 сантиметр нарыракта экинчи хумдун, бирок ал тилекке каршы бүтүн эмес, байыртадан эле сынып калган, бирок археологиялык жактан бүтүн хум чыкты. Экинчи хум чыгып атат бул тарапта. Бул Шоробашат маданиятына таандык хум. Шоробашат маданияты бул кайсы доорго таандык? Биздин заманга чейинки 4-2 кылымда, 1000 жылдыкта кылымдагы маданият болуп саналат да. Көлөмдүү хумдун сыйымдуулугу болжолдуу түрдө 500 литр. Аны аталган шаарчада отурукташкан байыркы эл дан сактоочу идиш катары колдонушкан. Археологдор хумду Өзгөн мамлекеттик тарыхый маданий музей коругуна тапшырышкан. Ал эми бул аймак республикалык маанидеги эстеликтердин тизмесине кирген. Андыктан эски тарыхый маданий катмарына чейин казуу иштери жүрүп жаткан учур. Бул хум музейдин Өзгөн музейиндеги эң бир чоң кумуралардын хумдун бири болот. Бул буга чейин табылса да мындай бүтүн толугу менен табылган эмес. Ошондуктан бул музейге реставрациялап, изилденип, элге көрүүгө, эл астына коюуга мүмкүнчүлүк бар. Жалпы археологиялык изилдөө иштери Өзгөн шаарын айланып өтүүчү айланма жолдо жүрүп жатат. Ага улай айланма жолдун курулушу өз нугу менен жүрүүдө. Тагыраагы дамба көпүрө куруу иштери аткарылууда. Ал үчүн 189 жумушчу, 85 жол куруучу техника тартылган. Ал арада аталган тарыхый шаарчанын жанынан өтүүчү жол тегизделип бүткөн. Жол өзү 4 тилкелүү, экинчи категориядагы жол болот. Азыр бүгүнкү күндө жалпы жумуштардын 21% аткарылды. Жумуш иштери жыл жаңырганда эле 4 январдан баштап башталды. Аяктоо мөөнөтү ушу жылдын аягы. Айланма жол курулуп жаткан Кызыл Октябрь шаар чалдыбарында буга чейин 1954-1964 жылдары археологиялык изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Анда шаар 3 бөлүктөн турары, ал борбордук бөлүк, Шахристан жана Рабат болуп жайгашканы тастыкталган. Кербенчилердин негизги жолдору ушул тараптан өткөн. Бийик болгондуктан бул аймакты коргоого алган. Баш төбө айыл аймагынан аталган шаарчалардын орду азырда көрүнөт. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Сантаев, ОТРК Ош.